Арабаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Аржуманын ушул 5-нчи күндөрү чыгычы Кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирдөөсүн ишин улантат. Адаттагыдай биз салттуу билимде салмактуу дөөрөттөргө байланыштуу болгон аталыштагы талкууну баштаган турабыз. Азыркы заманда оорусунан дарысы, дарысынан оорусу көп заман деп атап келатабыз. Себеби адамдар өзүнүн ден соолугуна кам көрүү маселесин, жеген тамагы, ичкен жегени, баскан турган бардыгы ден соолукка кайсы бир деңгээлде терс таасирин тийгизип, өзүнүн өмүрүн кайсы бир деңгээлде кыскартып да калган учурларын көп көрөбүз. Адам баласы ушул жер бетинде жаралгандан бери өзүнүн жашоосун жеңилдетип, өмүрүн узартууга болгон аракетин көп кылып келет. Анын бири бул элдик, dabагерлик, медицина, мына ошонун ичинде ушул тамырчылык өнөрү дагы, тамырчылык касиети дагы бир топ кылымдардан бери адамга пайдасын келтирген жайы бар дегендей, биз бүгүн ушул көрсөтүүбүздө кыргыз элинде ушул чыгыш медицинасында, батыш чыгыш медицинасында оорду бар болгон тамырчылык тууралуу сөз козгоonu туура чечип атабыз. Анда эмесе биздин студиябызга келген коногубуз менен тааныштыралы. 44 жылдык тажрыйбасы бар врач, терапевт Эсен Молдокерим агайыбыз. Куш келипсиз, Эсен агай. Рахмат. Эсен агайды кененирээк тааныштыра кетсек, Кытай Эл Республикасынын Текес аймагында туулган, биздин боордош тууганыбыз, бир боорубуз. Ошол тарапта көп жылдык дарыгерлик ишин алектенип, анан акыркы соңку жылдарда Кыргыз Республикасында дагы эмгектенип келүүдө. Эсен агай, чү дегенде эле суроошуудан болсун да, баягы азыр оорубаган киши жок да, баягы жаман айтпай жакшы жок деп коет. Анын дагы өзүнүн бир себеби бардыр. Бирок дагы кийинки учурларда оорулар жашарып баратат деген сөздөрдү угуп калабыз. Жүрөк оору илгери улгайган кишилерде болсо, азыр жаш балдарда болгон учурлар болуп атат деген сыяктуучу. Анан ушул оору өзү кайдан келет, кайдан пайда болот, ушул жөнүндө кеп баштасаңыз. Жакшы. Илгери эки эле оору болчу экен. Ысык, суук деген. Ысык болсо суук ичип, суук болсо ысык ичип эле илгеркилер сакачы экен. Ама азыр деген мына таракият заманы болду, химия көп болду. Адамдардын ден соолугуна зыяндуу заттар көп болду. Жер астындагы уулуу заттын баары жер үстүнө чыгып атат. Экологиялык бузулуп атат. Мындан жугат кесел. Экинчи адамдардын эми өзүнүн да мынау эми бизде салыштырмалуу кыргыз, казак ушу улуттарда этти көп жейбиз. Мында этти көп жеп кенден кийин бул кан коюлуу, кан басым, канга май түшүш, кан жабышкактык кеселдерин көп пайда кылат. Мындан барып жүрөк оору пайда болот. Андан кийин артериялык кан тамырларынын катайышы пайда кылат. Ошол аркылуу жүрөк кесел жана кан тамыр кеселдердин пайда болушунан болот көбүнесе. Анан боорду май баскан дейт. Боорду май басканда ушу тамакты тутунуудан, мисалы биз эми эт майды көп жегенден кийин бул канга өтөт, кан тамырларды катайтып, канды кургатат, анан кан жабышкактык жана кеселдерди пайда кылат. Бул эми биринчи бул бут менен эле ооз менен деген. Эми бул кесел кайдан келет дегенде ооз менен буттан келет. Ал эми күтүнүш жакшы болбой, мындай тоо ташта, тала түздө көп жүргөн адамдарда баягы илгери саан сааган же болбосо баягы түрүнүп алып айылда дыйканчылык кылгандарда эмне үчүн дегенде бул бутунан суу өтөт, суу кечет, андан барып ревматизм болот, бут оору болот, бел оору болот. Ал бир экинчи маселе. Үчүнчү маселе. Көбүнесе биякталык гыража деп коет экен, эми белди. Гыража дейбиз. Зыңсың деп коебуз. Биз белдин, бел омурткалардын козголуп кетиши, нервти басыш дейт. Bunun көп сандысы оор жүк көтөргөндөн, жыгылгандан, машинеде көп отуруп силкингенден, ушундан пайда болот да. Мындай ооруларда биякта көп экен. Менен кийин биякта эмне оору көп дегенде кан басым оорусу көп. Артериялык кан тамырларынын катайышы, жүрөк клапандарынын бузулушу, артериялык кан тамырларда ал кан коюлуу, кан тамырлардын ичкериши, эми түрлүү ушундай оорулар көп экен. Мен көбүнчө азыркы көрүп аткан ушу жүрөк кан тамырларынын катайышы, жүрөк мускулунун кан тамырларынын тосолук учурашы, тромб дейт экен. Эми тромб деген эмне кыргызча айтканда кан тамырларынын кан коюлуп, кан тамырлары тосолгон кесел да. Бул кеселдер көп экен. Анан кийин бут оорулар, артроз деп коет экен. Эми бизче кыргызча аны кызыл жүгүрүк деп коет эми. Илгери кызыл жүгүрүк дейт, же болбосо муун оорулар деп коет. Тизесинен баспай калган, тизесин суусу кургаган. Эмнеден пайда болот дегенде бул деле ушу сууктан пайда болот көбүнесе.
сууктан пайда болот. Кызыл ашыктарынан баспай калган, колдорунун баары тең туз кийиндеп бул ал күчөгөн кезде кемирчектердин арасына туз байлап анан кийин бул тумфуң деп коет. Муундарынын баары тең шишип, кийин колдору аракетке келбей калып, буту кол тырышып, мындай бүктөлүп жатып калатындар чыгат мындан. Бул оорулар да көп экен. Мен ушу көп мен келгениме мына 3 жыл болду. Ушу 2 жылдан бери мен удайы биякта иштеп атам. Көптөгөн кеселдерди көрүп атам. Мен биякта эң көп оорулар ушу муун оорулары, кызыл жүгүрүк. Кызыл жүгүрүк деп коет эми кыргыздар. Муун оорулар, анан жүрөк кесел, анан кан тамырларынын катайышы, боорду май баскан, ушул оорулар көбүрөөк. %60-70% ушу оорулар көп экен да. Мындай да Айсен агай, азыр мисалы шаарда жашаган, шаар дебейинчи, деги эле ушул аба ырайынын өзгөрүшү, биз мисалы жашоо шартыбыз өзгөрдү да. Бай илгеркинде көчүп конуп жүрөбүз, бирок баягы дайыма көчмөн жашоо түрүбүз, стилибиз деп коебуз, андай өзгөрүп кетти да. Ошо менен катар андагы оорулар азыр жок, бирок андагы иштеген, анда пайда келтире турган табигый дарыгерлик, табыптык дейбизби, ушундай бир ыкмалар азыр иштейби, иштебейби деген маселе келет да. Ошондон улам өзүнүн баягы зарылдыгын, маанилүүлүгүн далилдей алган бул тамырчылык болуп атат да. Азыр мисалы ошол салттуу медицина деп коебуз, салттуу медицина менен элдик медицинанын айкалышкан бир дооруна баратат окшойбуз да. Анткени ал салттуу медицинаны такыр жерип кое албайбыз, элдик медицинаны да такыр жерип кое албайбыз. Тескерисинче экөөнү бириктирип, айкалыштырып, адам ден соолугун кандай болбогон күндө дагы илимдин жетишкендиги болобу, ушул табыптын жетишкендиги болобу, адамды баягы максаты адамды сакташ керек да, адамды өстүрүш керек. Ушул багытта ушу тамырчылык жөнүндө дагы кеп кососуңуз. Эми тамырчылык деген илгери тең бул жерлик, баягы илгери эми медицина дамыбаган кезде жерлик усул менен дарылайт. А кезде баягы мында бир макал бар экен. Казак ооруса май ичет, кыргыз ооруса суу ичет деген. Илгери кыргыздар 40 күн сууга байлап ушундай эле кеселдерди сакайтчу экен. Бул эми жерлик. А кездерде мындай медицина дамыбаган, дары-дармек жок. Ошол кездерде чөп менен дарылаш, анан кийин койдун терисине, тайдын терисине алып, ошондой кылып дарылап, кээ бир ошондой табибаттар тамыр устап эле ошондой кеселдерди сакайтчу экен. Эми а кездерде химиялык заттар жок кезде. А кезде деген аба таза, ичмек-жемек таза. А кездерде оор азыраак. Эми азыр болсо мына химиялык заман болуп кетти азыр. Бүтүн эмне жесең да, эмне ичсең да, азыр жарым ичсең да химия бар. Ооба да. Мисалы, боз ичсең да химия бар. Эмне үчүн дегенде, мен далайын көрүп жүрөм, жерде бозого жармаларга сода кошуп коет экен. Бул соданын өзү деле химиялык зат да. Мынакей ошондайлардан адамдын ден соолугуна тиетін таасирлер көп болот. Эми баардык адам эле андай оору бербейт. Бул эми 100 адам болсо, 100 адамдан бир 10-на 20-сына ошо кери таасир кылат. Ошолор ооруйт. Ал баары ооруса анда бүтүн дүйнөдө адам калбайт да. Ошол үчүн ден соолукту күтүштө биринчи тамак аштан күтүш керек. Мисалы, мынау мен көп көргөн кеселдердин ичинде көбү 60 жаштан жогорку, 50 жаштан жогоркуларда кан басымы менен бут оору, бутунан баспай калган, тизесинин май кургаган, кан басымы жогору, кан коюлук, ушу чоңдордо көп экен. 80-90 келген кемпирлерде ушундай баса албай мөгдүп, ушинтип келишет. Карасаң, эми жаштар да азыраак. Салыштырмалуу мындай карасам, 50 жаштан төмөнкүлөрдө бул азыраак да. Эми мынабу анан кийин кызыл жүгүрүк деген кесел, муундар шишип кеткен. Бул жаштарда көп экен биякта. Жаштарда ошо көп пайда болуптур. Мисалы муундар шишип, анан кийин кызыл ашыктар шишип баса албай калган жаштар көп экен. Бул да ошо сууктан болгон да, буттан сууга өткөн, жалаң жүргөн кыштын күнү. Баягы мындай бир макал бар да, биздин шаарда ушундай айтылчу да. Кышта дейт, чилдеде калгал титирейбиз, суакка тоңмойбуз деген бир сөз бар. Калгал титиреп, пасом кийинип алып баягы калгал титиреп жүрүп, ошондон кесел жуккандар көп экен да. Сууга өтүп. Жука кийинип жүргөн. Жука кийинип. Эми мындай күтүнүш керек да мында. Кыштын күнү жакшы буттарды жылуу кийиниш керек. Мына көкүрөктү жылуу усташ керек. Көбүнесе франкит деп коет. Франкит кесел кайдан келет дегенде бирisi ооздан, экинчи көкүрөктөн келет. Мисалы могу жериңди ачык койсоң көкүрөгүңдү, ушул жерден шамал өтүш аркылуу мына өпкө тыныс жолдорун инфекциялыш деп коет. Ошондой кеселдер көп. Франкит да көп экен биякта.
бул кичигинде кээ бирлер 20 жыл 30 жыл болгон ошо кичик кезинде өзү ошо жакшы убактысында дарыланбай калып ошондон бул өнөкөт болуп калган кеселдер көп экен да. Бул кийин анергия характерликке өтүп кетет. Анан кийин муну убактысында дарылабаса, убактысы өткөндөн кийин бул ошо өнөкөт болуп эле дарыласаң сакайып калып кайра козголо берет экен. Биякта бул кеселдер да көп экен. Эми бизде салыштырмалуу андай кеселдер эми аз. Эмчи дегенде бизде медицинасы дамыган, мемлекет дамыган, эми аякта мындай кичигинен баштап эле балдар төрөлгөндөн баштап эле бүтүн ошо алдын алыш вакцинасы менен ар кандай кеселдин алдын алыш вакциналарын коет, бүтүн тизимге алдырат. Азыр мисалы ошол үчүн аяктарда мындай салыштырмалуу аз да эми. азыр мисалы жанагы эмдөө, вакцинация. Ошол вакцинациянын дагы түрлүү айткан адамдар бар да. Мисалы диний көз карашта дейбизби, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн баягы саясий, социалдык көз карашынан улам вакцинация бул анчалык деңгээлде пайда келтирбейт. Анан адамдын өзүнүн баягы ошол инфекцияга, ошол ооруга туруштук бере турган ички иммунитетин, ички дарыметин, дымагын өстүрбөйт деген сыяктуу пикирлер бар да. Ушул вакцинация сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Эми вакцина туурасында мындай. Бизде болсо, Кытайда болсо туулган деле балдарды өкмөт кармак алат, кынашка берет. Эгер вакцина салынбаган балдарды мектепке албайт аякта. Анан кийин бул вакцина салыштын көп пайдасы бар. Эмчи дегенде, мисалы кызыл деп коебуз. Кызыл дегенибиз кичинекей балдарга 8 айдан кийин кызыл чыгат. Мунун алдын алат. Сарык кесел дейт, мунун алдын алат. Бизде сарык кесел, кызыл кеселдер деген процент аз болот. Ушу кеселдер, анан кийин туберкулоз кеселдер. Ушулардын алдын алыш вакциналарын салат да. Бул салып эле биякта деген бир аз анын кери таасири болот. Ошо көбүнесе кээ бир балдарда эт кызытмасы пайда кылат. Бирок денеси кызыйт, анан эчтеке болбойт. Эми бул дүйнөлүк гылым деңгээли да бул. Азыркы гылым заманында бүтүн адамдар гылымдын баары жер бетине чыгып болду. Азыр деген бүтүн адамдын организминде ошо азыр бүтүн гылымга, бүтүн ошо илим боюнча кетип бараткан заман азыр, илим боюнча. Эми баягы жерлик табып деген эми мындайынча айтканда, дүйжүңжүлөө дейт алкы. Дүйжүңжүлөө деген баягы кеселдин симптомуна карап эле кыялый дарылаш. Баягы жакшынын айтканы келбейт, жамандын сандырагы келет деген сөз бар. Ошол айтканда кээ бир тайыптар баягы эмдеп домдоп койсо жакшы болуп калат. Эмчи дегенде ошол адамга ишенчилиги бар. Ушуга барсам, ушу тамыр устаса, ушуну келип берсе сакайып калам деген идеалык жакта бир жакшы ишеним пайда кылып барса, ал кесел сакайып калат. Бирок кээде ушундай ошол кадимки азыркы медицинадан айыкпай, табыптардан айыгып кеткен учурлар болуп атат да. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алалы. Ал урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы. Мен бул доктурга кайрылайын дедим эле. 2 тизем бир 15 жыл болуп калды. Суук тийгенден эле дейт. Ооруйт. Анан Юрфага көрүнгөм. Ал жерден жанакы дексаметазонду, анан мелбекти назначать эткен. Ошону сайганда мемиреп, сонуун болуп калам. Сайбай койсом эле кайра эле 2-3 күндөн кийин эле ооруйт. Анан ошого да көнүп алдым, ал эми обезболивающий болуп калды да, почти что. Ошол анан ошол кандай совет сурасам, кандай совет берет деген эмеде суроо берип. Жакшы. Бул эми баягы муун оору, бул эми дексамесон, мен билем биякта ошо дексамесон эле берип коет экен. Ага башка кошумча бербейт. Дексамесон, жису деп коет. Бул алкы бияк жису дегенде эмне дейт? Гормон. Гормон өкүл да. Bunun özünü jеке салбайт. Бул адамдын сөөгүн бошотуп жиберет. Көп сала берсе. Адамга зыяндуу. Буну өлчөмдүү салат. Ар бир далашта 3 күндөн артык салышка болбойт. Дексамесон. Бул жису группасындагы дары да. Башка мунун кошумча мисалы, кошумча околдору болот адын. Тизеден саятын окулдору бар, антиплик деп коет, биз каньянсу дейт. Ошол окулдор бар, башка түрлүү түштөгү окулдор бар. Анын өзүн сайганда эле ал убактылуу эле басылат, аны сайбасаң кайта ошого өнөкөт болуп алган. Ошол гормон да бул. Бунун эч кандай адам ден соолук кийинде ошо буттарынын баары тең маймайып баса албайтындай болуп шишип, мирайып, сирайып калат бул. Буну убактысында жакшы дарылаган жакшы болот. Эми мындай кеселдер мага көп келет, толтура келет. Кээ бирлер баспай келет, көтөрүп келишет. Көтөрүп келгендер таяк менен кетет. Таяк менен келгендер өздөрү басып кетет. Эми көптөрү тең шыпа, Кудайым шыпасын берсе. Шыпа берет.
Мен эки түрлүү ыкма менен дарылайм. Бирisi батыш жана чыгыш ыкма менен экөө менен тең дарылайм. Өзүмдүн касыбым ушу чыгыш медицинасы, батыш медицинасы Европача. Окуганым ошол. Өзүм 6 жыл окугам, жогорку университетте. Мына 44 жыл иштедим. Кытайда 40 жыл иштеп анан бияка келдим. Бияка келгеним 3 жылдай болду. Чыгылып жаман эмес. Азыр ушу элди дарылап атам. %100 сакайтып баардыгын көңүлдү албасам да %80-90% элди чыгылып батасын берип атат. Чыгылып жаман деп айтканымды сыртымдан айтса ким билет, эми өзүм андай деп айта элегем. Өзүмдүн эл айтсын дегендей. Өзүмдүн узун жылдык тажрыйбем менен эми жаман эмес чыгылып. Ооба. Эзен агай, мисалы азыр адамдын ою дейт да, жана психологияда жана психосоматика деген бар да. Ошондо адамдын ою сен кандай ойлосоң, жаман ойлосоң да, жакшы ойлосоң дагы өзүңө кандайдыр бир ички органдарынын оорушу ошол сенин оюңа байланыштуу дейт да. Эгерде тарынчак адамдардын ашказаны көбүрөөк ооруйт деген сыяктуу ушундай бир бүтүндөрдү угуп калдык да. Ойдун ден соолукка болгон таасири. Туура. Адамдын нерв характерлик ашказан деп коет. Нерв характерлик ашказан деп коет. Шинжин шыңбы иян деп коет. Буну биздин Кытай тилинде аны силер түшүнбөйсүңөр. Бул кыргызча деген кээ бирден баягы өзүмдүн оюмча эле чыгылып грамматикага туура келип атабы, келбей атабы. Мен өз оюмча эле баягы туштап эле кээ бир иштерди ушундай айтам да. Эми мындай өзүнүн грамматикасы менен айтканда, аны биз кытайчаны эч ким түшүнбөйт биякта. Ошол үчүн эми муну нерв характерлик ашказан дейт. Туткаклык ашказан деп коет. Бул нервге туташатын иш да бул. Чындык сөз. Баары бир адамдардын ушундай нерви катуу устаган кезде ашказандан устайт. Бул баштын оорус себеби. Баштын оорус себеби 12 түрлүү кеселден баш ооруйт. Башым ооруду десе эле давление болдум деп кээ бирлер давлениясын дарысын ичип атат, давлениясы түшүп баш айланып тантиректеп калгандар көп биякта. Эмне далайлар. Ой, давление болдук деп эле бул жерден дарыканадан кирип эле токош жегендей эле алып жей берет экен. Бул туура эмес. Бул баш ооруганда кандай себептен ооруп атат? Муну алды менен доктурга көрүнүш керек. Давлениясын өлчөтүш керек, кан басымын. Баш ооруп жүрөктөн ооруп атабы, кан коюлуктан болуп атабы, хондроздон болуп атабы, толтура 12 түрлүү кеселден баш ооруйт. Ошону текшергенден кийин, сен мындай ооруп атыпсың деп, анан ошо кеселди дарыласа баш сакаят. Ал баш ооруп атканда баягы баш оорунун дарысын ичип койсо убактылуу сакаят. Эгер кан басым болуп, башы катуу ооруган болуп, абыз балыштары ичсе болбойт. Буга эң диккат кылатын иш. Ага өзүнүн давление, ошо кан басымынын дарысын ичиш керек. Анан баш өздүгүнөн басылат. Жанагы улуу баягы улгайган өткөндө дүкөнгө кирип нават бар го кадимки. Нават бир эмес бир эки бөлүк нават алып атпаймынбы? Чоң эле нават баштык болуп калды. Анан сатуучу айтып атат, үйдө кемпир чал барбы депчи. Жок, өзүбүз келебиз, мен ушундай ишесиңерби депчи. Анан тамаша иретинде айткым келип атат да, баш ооруса деле, ич ооруса деле нават ичип коймой бир адатыбыз бар го, мисалычы, кызыл чай кылыпчы. Анан тамак менен ошо ден соолуктун айкалышканын айтып берсеңиз да, тамак аркылуу өзүнүн ден соолукту калыптандыруу. Туура, мындай да, тамак аркылуу болгондо эми биздин баягы кыргыздар эт менен май кылып өнүп алган элде эссиз тамак иче албайт. Мисалы мен мындай бир тажрыйба кылып, мындай тамсил катарында айтайын. Мен өзүм Кытайдан келдим, Кытайдан окудум, Кытайда чоңойдум. Менин атамдын атасы 15 жашында көлдөн кеткен экен. Өзүнүн түпкү биздин турган жерибиз ушу көлдүк экенбиз илгери. Биздин кеткенибиз 120 болгон. 120 жыл болду. Эми биздин Кытайлар менен салыштырма. Биз эми аякта биз чоң больницаларда иштейбиз. Биз ар бир кеселди тизимдейбиз. Мисалы, бүгүн көрүнсө бул улуттун тизимдейбиз да. Казак, кыргыз, уйгур, өзбек, татар, Кытай, моңгол деп баардыгын тизимдеп коебуз. Анан кийин ошону салыштырма кылабыз. Кайсы улутта кайсы кеселдер көп пайда болуп атат. Муну салыштырма кылабыз. Ошондой кылып бизде түзүм бар да. Эми ошо салыштырма кылганда ушу өтө ушу биздин улуттуктар деп коет, буларда кесел көбүрөөк чыгат. 100 Кытай болсо, 100 Кытайдан 10 ооруйт. 100 кыргыз болсо, 100 кыргыздан 50 ооруйт. Себеп биздин жемек ичкенибиз адамдын ден соолугуна зыяндууну көп жейбиз. Эт майың деле адамдын ден соолугуна зыян. Буну өлчөмдүү жеш керек. Биз очойто салып, очойто 5 бармакты салып туруп сугунабыз. Бул адамдын ден соолугуна зыян. Экинчиси, жатаарда бул эт жеп жаткан, өтө курсак тойгузуп жаткан ден соолукка чоң зыян. Адамды семиртет, канды коюлтат. Ал эми Кытайлар болсо эт жебейт.
Булар ак күрүчтү буулап коюп эле жанагы чөбүн кууруп ошону жейт. Биз анта албайбыз, ансак сууктап биротоло. Биз сууктап кетебиз. Алар көбүнесе мына көкөнүстүк тамактарды көп устайт. Анан кийин күрүчтү. Ал күрүчтү эле сууга эле буулайт. Буулап эле анан кийин чөп жарын, бесей, жуусей, чыңсей деген бар ошолорду аз эле майга чыжылдатып, ошону куурат да ошону менен жейт. Анан булар көбүнесе балык, бака, чаян деген сыяктарды ошондойлорду көп жейт. Эми ички Кытайда койдун этин жебейт. Кыргыздарда жанагы оор калориялуу тамак ичкенден кийин артынан жанагы кымыз ичип, жосом жанагы ак серке ичип, кычкылдыктычы. Ошону дагы тең салмак кылган. Ошол да. Мындай да эми бу илгери мындай эми тамсил кептерде болгон да. Кыргыздарды баягы текшерген экен да, күздүн күнү, кыштын күнү барып текшерсе баары эт май бозону ичкен. Жазга калбай баары кырылып калат дептир да. Баягы жазда келип текшерсе баары сакайып алыптыр дейт. Ошентсе баягы кымыз менен кымыз ичип, сүт ичип, айран ичип, баягы тунук абага чыкканда баардыгы сакайып кетет экен да. Мындай иштерде болгон экен. Илгери ушундай деп, мындай тамсил жөнүндө айтылат. Ооба. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Суроосун кабыл алалы. Алло, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Сіздерді көріп аттым да мен. Bir жыл 4 ай болды, бұтым жығылып, анан жақсы бара албай қалдым да. Анан салыштарға көрсөтсөм, мындай чыккан жерим жок деп тамырдан деп. Ошону билесиз бе? Эми билебиз, мен сыныкчылыктан да кабарым бар. Сыныкчылыктан. Эми аны келсе көрсөк болот. Биринчи рентгенге тартырыш керек бутту. Рентгенге тарткандан кийин сындыбы? Жок. Эгер мына бу муунун кемирчектеринен омурулуп кеткен болсо, май кемирчек бүтпөйт. Сөөк оңой бүтөт. Мына май кемирчектери опурулуп кетсе, бул бүтпөйт оңойчулукта. Май бири-бирине чапташпайт. Ушуну диккат кылыш керек. Аслында сиздин бутуңуз ошо май кемирчектен сынса керек. Айыкпай аткан ошол ажер шишип, ошо туруп алат май кемирчек. Май бири-бирине чапташпайт да. Абдан кызык. Мындай. Ооба. Анан эми жанагы туура тамактануу деген азыр дүйнө жүзү боюнча баягы ушундай бир процесс чыкты да. Канткенде туура тамактанып, ден соолукка зыян эмес, пайда келтиребиз дегендейчи. Биз азыр мисалы ар бир элдин, улуттун сөзүңүз айткандай рацион деп коет го, тамактын өзүнүн таризи бар да. Ушул багытта мындай кеңеш иретинде айтасызбы, кандай тамактан эске ала турган нерсе? Бул Кытайларда макал бар. Бул туура айтылган. Цоучун хоучу, жуңу боучу, шоучу дейт. Билем эмне деген сөз, эртең менен ач курсак ошондой жакшы адам ден соолугуна пайдалуу тамакты өлчөмдүү ичиш керек дейт. Түштө тоюп ичиш керек дейт. Кечте аз ичиш керек дейт. Кечте негизи азыраак гана, эрте тамак ичип жатыш керек. Ошондо адам ден соолугуна бул пайдалуу. Ал биз 11-12 чейин отуруп алып туруп 5 бармакты тоя жеп алып анан кийин жатабыз. Бул ден соолукка зыян, ашказаныңа күч келет, уйку безиңе күч келет, өтүңө күч келет. Анан кийин адамдын кээ бир адамдар ошондон семирип да кетет. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Эсен агайга суроом бар эле менин. Айта бериңиз. Мен кемпирим боорунан ооруп, боорунда передний долиде и верхний долиде шишик бар дейт. Угатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Андан кийин 10 калория айып барсам, ырак дейт. Ал эми эмеге боор мага кеп барсам, ырак жок болду мында дейт. Анан şu boğur yönüne çizildi. Vurşi terapeye geçip anda konsultasyon İçine. Aha. İçi көп экен içi. Кетип калдык окшойт. Боор жөнүндө, боор мындай боор шишигенде бар го, боорурак болсо боор катаят. Боор катайгандан кийин боор катып кетет да. Боор каткандан кийин бул ичине суу толот. Aslında içi çoğayıp gidet de bunun. Hem hazır kanda ekenen biz jakşı görmeyince ayta albaysiz. Görmeyince aytkat birisi mına aşkazan astı bez çoçunsa, aşkazan astı bez rak bolsa, boğur rak bolsa içinde su tolup gidet. Hem bunu görüp tekşerip, eğer anda boğur rak degen bolsa al kıyın. Anı sakayış derecesi tömen bulat. Негизинен %95% ал аркы дүйнөнүн адамдар. Ошо боорду баягы аяр алып жүрүү эмне мисалы көп үйлө угуп каласыз ошо боорум деп элечи.
Боор оорудун эми көбүнесе мына жаңы мен айтып атпаймынбы, майлуу тамак. Боор деген каныс келет. Бүтүн кандын баары тең ошо боордон чыгат, боорго кирип, боордон чыгат. Анан кийин бизден баягы канга өтүп кеткен майлардын баары тең боорго барып чогулат. Кепатоз деп, я кепатоз деп коет экен, эми бизче кыргызча баягы боорду май басып калган дейбиз. Баягы боорго май чогулуп калат. Бул кийин күчөй, анан кийин боор катаят. Боор катайгандан кийин, боор катайган деген сөздүн өзү рак болду деген сөз. Андан кийин аракты көп ичкен адамдарда бул боор катайып кетет. Бул спирт маддасы боорго чогулат да, спирт маддасы бул боорду күйдүрүп кетет. Анан кийин бул рак болот. Анан боор рак деген өзү өлдүм деген эле сөз. Аны сакайтыш кыйын, сакайта албайт аны. Мындай жери бар. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эсен агайга болгон суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Дагы бир ушундай бир тенденция деп коебуз го, мындай бир жараян жүрүп атат да. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Суроосун кабыл алалы. Алло, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло, мен эки бутумун тизеден ылдый, буту учуна чейин. Үшүп какша, үшүйт да, вообще невозможно. 3-4 жылдан бери. Быйыл айрыкча болбой калды. Капельницадан алдым, башка да алып атам. Болбой атат үшүү эле. Жашыңыз канча? Жашыңыз канчада? 62. 62 экен. Ошо 55 жаштан 60, 50ден жогоркулардын баарында ошо көп, 60тан жогоркуларда андан көп. Анда эле сакайтышка болот, ал ашканча чоң иш эмес, ал буттан суу өткөн ревматизм характерлүү экен. Ревматизм характерлүү буттан суу өткөн, сөөктөргө суу өткөн, анан тизенин май кургаган, суусу азайып кеткен. Буну кантип? Буну дарылаш ыкмалар жакшы, мунун капельницасы бар, анан кийин тизеден коётун уколдору бар. Укол менен дарылап Укол менен дарылайбыз аны. Жана чаптайтын пластырыбыз бар. Ошол аркылуу балалы эми чөптөйтүн пластырда ошол медициналык мына тибетский чаптагычтар бар. Ошолор менен дарысын беребиз, ошол аркылуу дарылайбыз. Ооба. Мисалы ушул жана тамыр кармап ооруну аныктоо жолун айтсаңыз да, бул эми мындай да. Бул өнөр эмес да, бул касиет го дейм, Бул тамыр уставда 8 түрлүү болот. Тамыр устоо эң чоң 8 турга бөлүнөт тамырдын устоо. Мунун эң кыйынын эми биз деле тамырды 4 түр, 5 түрүн аранын эле билебиз, ажыратмада. Чөкмө тамыр, калкыма тамыр дейт, анан кийин бу чөкмө тамыр, калкыма тамыр, тамырдын булкулдак тамыр дейт. Бул бир нечеге бөлүнөт, 8ге. Буну 8ин тең билип алсаң, сенин чачың ооруса да билет. Бирок аны биз чындыкты айтыш керек, ал 8ин биз билбейбиз. 8ин деген билиш деген кыйын. Бирок эми ички организмдерди, мындай адетте көп учурайтын кеселдерди тамырдан оңой билгени болот. Көбүнесе мына эң биринчи текшериште сурап текшериш эң биринчи орунда турат. Эм үчүн дегенде сурап текшергенде сиз айтсаңыз, мисалы мен бутум ооруп атат дедим, мынакей. Бутуңуз эмнеден ооруду? Мынакей мен азыр тамыр уставай эле мен айтып берип атам. Сиздики ревматизм сууга өткөн, тизеңизди май кургаган дедим. Сурап аныктоо. Сурап аныкташ эң биринчи мына сурап текшерген эң биринчи болот. Эми баягы устап текшериш деген бар. Устап текшериш, тамыр текшеребиз. Сурап текшеребиз, өзүнүн кеселинин акыбалын айтасыз. Бирөө айтат, могу жерим ооруп атат, же болбосо могу жерим ооруп атат, же киндигим тегереп атат, же болбосо табарсыгым ооруп атат, же болбосо сый албай атам, же болбосо чыча албай атам. Богум катып калды, 10 күн болду, 5 күн болду дейт. Кээ бирөө жөтөлүп атам, такыр жөтөлүм токтободу, адышка болуп атам, жүрөгүм мужуп ооруп атат дейт. Мунун баарын тең өзү айткандан кийин мындай кесел экен деп муну оңой билип алган. Оңой билгени болот да. Баягы болбой эле баягы оорулуу өзүнүн дарты каякта экенин да билбеши мүмкүн да. Билбейт, эми мисалы кээ бирөө билбегендер, доктурлар эми ичим ооруп атат, ичи кандай ооруп атканын. Ич деген көп да. Мисалы мына оң тарабы, сол тарабы ооруса, оң тарабы ооруса бул өт менен боордо болот. Ал эми сол тарабы ооруса уйку безде болот. Эми ошону билиш керек да. Ол уйку менен буякта уйку безим ооруп атат, буякта боор ооруп атат дейт. Ал эми мындан төмөнүрөөк ооруса, мына бөйрөктүн, мына бөйрөктүн тамырлары анда туз, же болбосо куум пайда болсо, бу төмөнүрөөктөн ооруйт, маякты көздөйт, табарсыкты көздөйт тартып атат. Бу сайгылашып ооруйт. Муну эми ар кайсы оорунун өзүнө туштук симптомдору болот. Ошо симптомго карап эле муну билгени болот. Эми мен деле көп мындай көп кеселдерди текшерем, мен көп УЗИ мындай немелерге түшүрбөйбүз. Биз өзүбүз сураш аркылуу биз узун жылдык иштеп аптан мээбизге канык болуп калган да. Анан мунугу жүрөк
жүрөктү жөнүндө да сүйлөсөк да, жүрөк оорулары азыр улгайган кишилер оорчу эле илгери азыр жаш жылдар ооруп калды деген сыяктуу сөздөр болуп турат да. Бул жөнүндө жүрөк бул неден улам эми? Жүрөктүн эми ооруш себептери көп. Бирisi мынау ангинадан, тиш оорудан, бул жүрөктөн, анан кийин мынау немеден, богок деп коет, жажуаңшан дейбиз. Эмне затан? Жажуаңшан деп коет, богок деп коет, анан кийин бул сырт өсмө богок дейт. Анан кийин кандагы болот бу. Канда да болот. Канда да болот, ал билинбейт. Аны кан текшербесе, аны билгени болбойт. Бул да жүрөк кеселин пайда кылат, жүрөктү лакылдатат, давленияны көтөрөт. Анан кийин мынау ангина болсо, тиш оору, ушулар да жүрөк кеселди тез пайда кылат. Эми жаштарда болотунун көбүнүсү ушундан болот да. Ал эми чоңдордо болсо көбүнесе жаңы айттым, кан койлуктан, кан тамырлар катаят, эт майды көп жейт. Анан кийин канда жабышкак болот, қан коюлат, кан түйүрчүктөрүн пайда кылат. Анан кийин ал кан түйүрчүктөр баягы кичи кан тамырлар тосуп калып, анан кан ошо кан тамырлар катайып калат. Анан кийин аны жаңы опресс кылып, анан кийин ошо жерге турба деп коет, эми турба коет. Ушундай кылат да, мунун түрлөрү көп жүрөк кеселинин. Ошол кээ бирде клапандар бузулат. Бу жүрөк шишип кетет, жүрөктүн мускулунун кан тамырлары тосолук учурайт. Мунун эми жүрөк оорунун бир нече түрү болот да. Анан мисалы көбүнөсү эле баягы адамдын жеген тамагынан деп айттык, анан жүргөн чөйрөсүнөн дагы, жашаган жеринен, иштеген жеринен да көз каранды болушу мүмкүнбү? Болот. Мисалы азыр биз шаарда жашап атабыз, шаардагылардын оорусу башкача, айылдагылардын оорусу башкача болушу мүмкүнбү? Болот. Эми мен көп иштерде көп кеселдерди текшерем, көп бутунан баса албай. Буту колу жаңкы азыр жигит айткандай буту колунан баса албай, буту муздап, тырышып, колдору тырышып, ушинтип көп кеселдер келет. Анан кийин бунун кальций төмөндөп кетет да. Бул эмне үчүн дегенде көбүнесе жаңкы магазинчиларда, баягы салкын жерде күндүз кечке күн көрбөй турган адамдар да көп болот. Кыймылдабай отуруп иштеген. Кыймылдап отуруп иштесе да, мейли туруп иштесе да, баягы күн көрбөгөндөн кийин бала кальций төмөндөп кетет. Мынау күн нуру кальцийди толуктайт. Күн нурунда көп жүрүш керек. Күнүнө такыр болгондо 2 саат, 3 саат күн нурунда жүрүш керек. Кечке чейин күн нурунда сен чыкпай салкын үйдө отурсаң, бул буту колуң өздүгүнөн жылуу кийинип турсаң да ооруйт. Мына күн нуру деген жакшы болот. Адамдын кальцийин толуктайт. Ал эми күн нурунда салкын жерде отура берген адамдардын баарынын буту ооруйт. Тизеси ооруйт, таалыйт, тырышат мындай. Анан эми ден соолукту ушул жанагы кыймылдоо, мейли спорт дейбизби, ден соолукту чыңоочу көнүгүүлөр ушул багытта да сөз болсо да. Жакшы эми ал мындай да, ошого көндүгүш керек, жаш кезинен көндүгүш керек спортко. Ал баягы орто жашка келгенде мен спорт кылып жүгүрөм дегенде эле ал барго. Көп жардам бербейт да. Көп жардам бере албайт. Кээ бирлер ошентип мен көбүн көрөм, ошо дайет жашы болгондо 50-60 келгенде анан торник асырдык, анан бел, анан жүгүрдүк, анан мынтык дейт. Ошентип белдерин оортуп, буттарын кайрып оортуп алып баса албай келгендер да бар. Буну машыгыш үчүн бу жашыраак кезден башташ керек. Үзбөш керек. Такыр болгондо 30 жаштан жогору келгенде машыгып, дайым ошондой аракет кылып турса, бул өнөкөт болот, адам ден соолугуна, кан айланымга аябай жакшы болот. Чыныккандан кийин, анан кийин эмнот күчү да жогорулайт, кеселге каршылык күчү жогору болот да, көп неме кылбайт да. Туруштук берет да. Туруштук берет. Ал эми көбүнесе гражданын көп эмнеден келет дегенде оор жүк көтөргөндөн болот. Омурткалар козголот, омурткалар басылып кетет. Бул жерде кража да көп. Жакшы экен. Биз мисалы кыргыз элинин баягы өзгөчөлүгү ушундабы, баягы шаарда жашасак деле, айылда жашасак деле баягы көбүнесе кыймылдуу жумушка көбүрөөк ыктайбыз да, кыймылдуу жумушка. Бир жерде отура берген мүнөздүү нерсе кайсы бирден келде көчмөндүктөн калган мураспы, айтор кыймылдап, көчүп конуп жүргөн жакшы көрөбүз го. Анан ушул биз жана темабызды алгандан бери тамырчылык деп келатабыз да. Анан кыргыз элинде ушул тамырчылык аркылуу элдик медицина менен салттуу медицинаны, ушул батыш чыгыш медицинасын айкалыштырып, кантип дагы мындай алып кете алабыз дегендей да. Анткени азыр кээ бирлөр бар, салттуу медицинанын өкүлдөрү айтат, жок, элдик медицинанын кереги жок. Элдик медицинанын өкүлдөрү айтат, жок, салттуу медицинанын кереги жок деп. Бирок экөөнүн тең адамга пайдасы келип атат. Ошону да айкалыштырып алып кеткен жол болот. Болот, айкалыштырып. Мен деле ошондой иштейм да. Ошону айтсаңыз. Кээ бир кездерде мына ушу салттык жерлик, кээ бир ооруларды ушу жерлик мындай дарылар менен, дээрлик ыкма менен текшерип, ошолорду кичине мисалы
белден кирежа деп коет, кирежа бәз бирокта баягы омурткалар козголуп кетет. Эми анын кээ бирөөнө укол коебуз. Кээ бирлерин белин акыры массаж аркылуу түздөйбүз. Бул эми массаж деген өзү жерлик эмчилик болот. Бизде илгери укалап дарылаш деп коет кыргыздар. Илгери анан кийин ой дал ортом тырышып атат, белим ооруп атат десе, ой укалап койчу балам, тебелеп койчу деп көмкөрөсүнө жатып тебелечи. Бул эми жерлик эмчиге кирет да. Ооба, теги улуулардын буту колун тебелеп эле чоңойдук дегенде. Бизге байланышка чыккан теле-көрүүчүбүз бар экен, агай кабыл алып койсок. Алло, урматтуу теле-көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз сизди. Ал. Угуп атабыз, бере бериңиз сурооңузду. Угуп атабыз, урматтуу теле-көрүүчү. Бериңиз сурооңузду. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Мен ат баштан чалып атат элем. Табычы кай жерде отуруп көрүп атат? Бишкектеби бул киши? Ооба, Бишкекте. Бишкекте 12-микрорайондо. Ооба, биз толук дарегин телефондорун ушул редакцияга эфир бүткөндөн кийин чалсаңыз, биз сизге кенен айтып беребиз. Рахмат. Түшүнүктүү. Ушул жанагы сөзүңүздү уланта берсеңиз да, ушул айкалыштыруу маселесин. Эми айкалыштырууда бизде мындай. Азыр менин негизги %70-80% дарылашым Европача. Батыш медициналык кылым менен дарылайм. 30-40% бу чыгыш мындайынча айтканда чөп ыкмалары менен, чөптөн жасалган дарылар, мисалы, ошолор менен кошумча дарылайбыз да. Көбүнесе басымы ушу Европачада. Айкалыштырса болот экен да. Болот да, болот, бир айкалыштырса болот. Беретин дарыларын ушу мына чөп дарылардан берсе болот. Капельница коюлгондор Европача. Аны койсо болот. Эми анын деле кылымда баз бирлер айтат, бул химиялык бар, андай мындай дейт. Химия болгон менен деле ошо зерттеп адамдардын бүтүн кинин текшерип, канын текшерип дегенде ошонун баарына кандай дарыга, кандай кеселге кандай дары өкүл жумшаса кандай болот. Маселе диагноз коюш оңой. Ошону ПХ деп коет. Ошону ошо кеселге ошол өкүл дарынын дозасы менен ошол кеселге ошол кайсы дарыны берсең ошол кесел кандай сакаят. Ошол дарыны бериште маселе. Жаңа айтып атпайбы, буту колордан диксомойсун салдырып коюп, анан басылып калат дейт. Ал болбойт ал. Туура эмес ал. Эмчи дегенде ал абыз балыш, ал оговорден жумшак эме буттарын баарын тең сөөктөрү жумшатат, анан кийин семиртип жиберет адамды. Гормон көбөйүп кетет. Мындай да. Бунун башка усулдары бар, аны дарылаш, усулдары толтура. Деги эле кандай болсо дагы ушул эки медицинаны айкалыштырып иштесе болот деген сөз экен. Эми Эсен агай бизге келип ушул жакшы маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы кыргызда сөз бар, сокурун тилеген эки көз дегендей, ошо оорулуу адамдарга дартына дабыл болор ишиңизге баягы көмөк көрсөткөнүңүзгө ыраазычылык билдирели да. Анан ар бирибизге ушундай ден соолук иретинде дейбизби, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушу кыска нускача эфирибиз бүтүп баратат. Жалпы көрүүчүлөргө калуу мындай кеңеш айтып койсоңуз. Эмнеден кеп кеңеш айтып койсоңуз да, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ден соолук чыңдоо. Ден соолук чыңдоо үчүн биринчи ичмек жемекке көңүл бөлүш керек. Экинчи суук. Үчүнчүсү ушу жүрүш турушта адам өзүнүн мындай психологиялык жакта мындай өзүн мындай жакшы алып жүргөн жакшы болот. Уруктуу, салмактуу, көңүлдүү, нервти көп иштетпей, мына нерв мына ада бир киши унутуп калдым турасында. Мына сахар маселесинен бир айтып коеюнчу расында. Түшүнүп. Биякта эми сахар кесел көп экен да. Биякта таттууну көп жейт экенсиң. Таттууну көп жегенден кийин бул сахардын сахар көбөйүп, канга сахар түшүп кетет. Бул сахар деген бул болбогон оору. Бизде кытайлар сахар болду десе жүрөгү түшүп калат. Бизде сахар болбойт. Бизде 10%, 5% болсо болбойт. Биякта деген бери айтканда 30-40% адамда сахар бар экен. Эмне үчүн дегенде таттуусуз тамак ичпейсиң. Ушу таттууну, сахарды жебестик керек негизинде. Рахмат. Аз жеш керек ушуну. Рахмат, Эсен агай, керектүү маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул тамырчылык деги эле элдик медицина менен салттуу медицина экөөнү айкалыштырып, ден соолукту чыңдоо маселеси жөнүндө сөз козгодук. Маданият телеканалы өзүнүн эфирлерин улантат. Биз менен бирге болуңуздар.